Сот тутумун өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын так аныктоо, кетирилген кемчиликтерди ар тараптуу талдоо жана алдыдагы милдеттерди конкреттүү белгилөө зарыл. Бул тууралуу Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сот департаментинин 2025 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын караган отурумда билдирди. Өз сөзүндө төрага мамлекет тарабынан сот системасын реформалоого жана анын материалдык техникалык базасын чыңдоого өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында мындай колдоо ар бир кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, ак ниет, эмгекти жана мыйзамдуулукту так сактоону талап кылат. Төрага департаменттин ишиндеги артыкчылыктуу багыттар катары бюджеттик каражаттарды максаттуу жана натыйжалуу пайдаланууну, финансылык тартипти бекемдөөнү, сан ариптештирүү процесстерин ылдамдатууну жана кадрдык потенциалды чыңдоону атады. Жыйында сот департаментинин директорунун орун басары Канатбек Осмонов 2025 жылы аткарууга 5408 сот актысы келип түшкөнүн маалымдап, сот отурумдарына катышуучуларды мажбурлап алып келүүнүн республика боюнча орточо аткаруу көрсөткүчү 80% түзгөнүн билдирди. Ал эми сот департаментинин директорунун орун басары Аида Османбекова 2025 жыл ичинде жүргүзүлгөн курулуш жана капиталдык оңдоо иштери, сан ариптештирүү долбоорунун ишке ашырылышы, бюджеттин аткарылышы жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча кеңири маалымат берди. Жыйында төрага Медирбек Сатыев сан ариптештирүү сот тутумунда ачык айкындуулукту жана иштин ыкчамдыгын камсыз кылуучу негизги инструмент экенин баса белгилеп, аймактарда жүргүзүлүп жаткан иштер жетишсиз деңгээлде экенин айтып сынга алды. Мындан улам бул багыттагы кемчиликтерди тез арада жоюу, сот тутумунун материалдык техникалык базасын чыңдоо, кадрдык потенциалды көтөрүү тапшырмасы коюлду. Андан соң өткөн жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыгы боюнча сот департаментинин, аймактык башкармалыктардын жетекчилеринин жана Фемида мамлекеттик мекемесинин директорунун отчеттору угулду. Талкуунун жүрүшүндө бюджеттик каражаттарды толук өздөштүрбөй калуу жана каржылык тартип бузуулар маселеси өзгөчө сынга алынды. Мындан улам коллегиянын жыйынтыгы менен айрым областтык башкармалыктардын жетекчилерине жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн кызматынан алуу, сөгүш жана каттуу сөгүш түрүндөгү тартиптик чаралар көрүлдү. Жалпы ишмердүүлүгүн тиешелүү түрдө көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн жана текшерүүнүн жыйынтыгын эске алуу менен төмөндөгүдөй тартиптик чаралар көрүлсүн. Ош областык башкармалыгынын башчысына эскертүү, Ош областык башкармалыгынын материалдык техникалык камсыздоо башкармалыгынын бөлүм башчысына катуу сөгүш, Талас областык башкармалыгынын башчысына сөгүш, Баткен областык башкармалыгынын башчысына эскертүү, Фемида мамлекеттик мекемесинин директоруна катуу сөгүш, Фемида мамлекеттик мекемесинин башкы бухгалтерине катуу сөгүш. Жалал Абад областык башкармалыгынын 2025 жылына карата отчету канааттандырарлык деңгээлде эмес деп табылгандыгына байланыштуу жана текшерүүнүн жыйынтыгын эске алуу менен төмөндөгүдөй тартиптик чаралар көрүлсүн. Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысына ээлеген кызмат ордунан бошотуу, эмгек өргүсү аякталган күндөн тартып. Жалал Абад областык башкармалыгынын материалдык техникалык камсыздоо башкармалыгынын бөлүм башчысына катуу сөгүш. Областык башкармалыктарынын жетекчилерине жана Фемида мамлекеттик мекемесинин жетекчиси коллегиянын жүрүшүндө айтылган сын пикирлерди, сунуштарды жана тапшырмаларды эске алуу менен тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү тапшырылсын. Кемчиликтерди жоюу боюнча конкреттүү чаралар көрүлсүн жана белгиленген мөөнөттө маалымат берилсин. Коллегиянын чечимдеринин жана протоколдук тапшырмаларынын аткарылышын көзөмөлдөө сот департаментинин кадр иштерин уюштуруу бөлүмүнө жүктөлсүн.